жүйөрлүк өргө жол ачат. Бүгүнкү берүүбүздүн каарманы өзүнүн билимге умтулуусу жана жөнөкөйлүгү менен башкалардан айырмаланат. Медер Жаманбаев 4 жыл мурун өзүнүн ишкерлигин 25 000 сомдук капитал менен баштаган. Медер кыска убакыттын ичинде бир чоң компаниянын ээси болуп, жүздөгөн адамды жумуш менен камсыз кылууга жетишкен. Ал негиздеген Аладдин курулуш компаниясы батирлерди жана имараттарды оңдоп түзөөдөн өткөрөт. Анын мындай ийгиликке жетүүсүнүн сыры эмнеде? Ал бизнесте кандай кыйынчылыктарга кабылган? Саламатсызбы? Анын баарын алдыңкы убактарда көрө аласыздар. Ичи кезинен бери эле окууну жакшы көрөм, ошол үчүн акчанын көбүнчөсүн жарымысын окууга кетирет. Азыркы күндө бизде уже 70 адам иштейт. Менин компаниямда биз капиталсыз эле башталганбыз. Мен бизнести спорт менен салыштырам. Ийгиликке жетиш үчүн адам бир нерсесинен эң жакшы болуш керек. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Кандай табылды? Кандай отот жумуштар? Эмне атасыздар? Вот 3-нчү микрорайонду бүтүрүп атканбыз проектисин. Дизайн бүттүбү проекти? Дизайн бүтүп мондай болду. Ага. Бул мебелдер раскладка. Да. Электрика, сантехникасы бүттү. Азыр сдачага берген табыз клиенттерге. Клиенттер көрсөттүрү, жактыбы баары? Көрсөттү, жакты, кол койду. Жумушка киргизебиз деп балдарды. Жакшы буюрса. Сиздики-чи, Жыгал байке? Сметаны жазып бүттүңүзбү? Смета bitdi. Экинчи сметаны раскладабыз азыр. Папканы ачып атабыз. Жакшы. Экинчи эме боюнча сметаны. Берки наружный работа 4 этаж үйдү бүтүрдүңүзбү? Санап. Анын крышасын санадыңыз, э? Санап бүткөн, крышасынан бери санап бүткөн. Аны уже, по-моему, сизге беришкен да документти. Наружный работаларда эмне жумуш болот тиякта? Наружный фасад, обновить фасад, крышу поменять экен. Полностью крышу поменять. Мурунку эски крыша экен, аны металлочерепицага алмаштырып берилет да, профнастил. Жакшы, жакшы. Материал менен чогуу баарын санадыңыз да? Материал бүт полностью эсептелинди. Клиент эмне деди дагы? Клиент биздин немебизди гана күтүп атат. Сметасы? Сметаны, силер сметаны берсеңер аны. Дальше будем работать. Жакшы. Берки 7-нчи микрорайондо эмне болот жумуштар? 7-нчи микрорайон бүтүп атат, Кудай буйрса. Качан сдавать этесиз? Бир жумалык жумушубуз калды. Бир жумалык жумуш. Бир жумалык жумушубуз калды. Азыр уже покрасканы башташты. Ламинат төшөлөт. И эшик коюлат, бүттү. Клиент доволен? Клиент Жакшы. доволен. Биринчи жумушум ошо 13 жашта башталган. Корейстерге иштеп, бадыраң, морковка, сабистерди отоп иштегенбиз да. Эртең 8ден кечки 5ке чейин иштечик. Күнүнө 75 сом төлөчү да. Азыркыга чейин эсимде ошочу. Блин, ошо акчага иштечилик депчү. Ошондон кийин мен өзүмө максат койгом. Мен жакшы окуйм деп, образование, сонун образованиеди алып туруп, эч качан мындай кара жумушка, кир жумушка иштебейм депчи. Мен офисте иштеп, таза жумушка, компьютерде иштеп, чоңойом депчи. Буюрса ошондо ишке ачты, ошондон кийин мен отличник болуп калдым десе болот. Жалаң 5ке окуп, Кудай буйрса мектепте ошо 5ке бүткөнбүз. Ичи кезинен бери эле окууну жакшы көрөм, ошол үчүн акчанын көбүнчөсүн жарымысын окууга кетирет. Анан клуб эмелерге анча көп барбайм да. Көп убакытты мен в основном жумушта, эртең менен кечке чейин, кечки саат 10-11ге чейин жумушта отурам да, в основном. Ошол үчүн деле аялым мага постоянно кызганат жумушка. Мени жакшы көрбөйсүң, жумушун жакшы көрөсүң деп. Негизи жумуш бул бизнес, негизи бул эме да. Как өзүң балаң болот, балаң катары болуп калат да. 2013-жылы үйүмдү ремонтту баштаганда ошо жакшы мастерди көп издеп жүрүп, ошо эң биринчи проблема экен ошо экенин билдим да. Анткени мен ремонтумду где-то бир 5 бригада алмашып, аягында бир жакшынакай бригадага келгениме жаман кубангам да.
Анткени буга чейин бул рынокто негизи көп экен строительдер, мындай мен стройканы жакшы билем, ремонт жакшы билем деп келип иштеп баштайт. Анан жумушту иштеп баштагандан кийин эле же сапаты жарашпайт, же туруп ичип туруп кетип калат, же акчаны алып туруп ошо качып кетет да. Бул эң чоң проблема болчу бул бизнес, бул рынокточу. Ошого мен өзүм беттешип, анан өзүм ремонтту бүткөндөн кийин мен айтып кетсем, можно сказать, я стал прораб болуп кеттим да. Биздин бир объекттердин бирисине келдик. Жүрүңүз, кандай иштеп аткан жумуштарыбызды көрсөтөлү. Эми ошо квартирабызга келдик. 4 комнатный квартира. Полный под ключ ремонт кылып атабыз. Бияк полный черновой ремонт болчу. Стены бүткүчүк болуп, кайра бүт барын жаңы перегородкалар возводить этип, стеналар түздөп, полдор түздөп чыгарып атабыз да. Кандай чыргал байке? Салам алейкум. Жакшыбы? Жакшы. Кандай болот жумуштар? Жумушубуз болуп атат акырындан. Буюрса акырындык менен бүтүп келатабыз. Срок жетишип атабыз. Кандай жумуштар бүттү? Потолок, натяжной потолок полностью бүттү, сатылып. Стеналар эмеге обойго даярдап атабыз. Обойго даяр болот, уже завтра уже обой баштасак болот. Уже под маяк түзүлдү да бары? Ооба, менен түзүлдү. Плюстар бүттү. Плюстарды эми краскага даярдап атабыз. Бүгүн эртең краскасы бүтсө, уже потолок бүтөт. Уже краска полностью бүтүрөбүз. Клиент көрдү, жагып атабы? Клиентке жагып. Кухнянын кафелдерин көчөгүндө бүтүрдүк. Это Фартук уже бүттү. Бияка мебель менен уже тумбочка болот. Бары тумбочка болот. Бияка холодильник турат. Вот, в принципе, уже эмеге даяр да, кухонный мебель. Мебель коюш. Да, мебельчики уже келип, эметсе болот, уже замерин алып, иштебесе болот. Полдор кычык болчу, түзөдүңүз беле? Полдордун баарын биртке эме кылдык, уравнивать этип. Отопление киргиздик өзүбүз. Отопление жасадык. Түнүс биякты көрөлү. Ванна, кафель буюрса бүтүп атат, закрыткасын кылып атат балдар. Закрыткага келдик. Кафель кандай экен, жакшы эле экен? Кафель, более-менее, это клиенттин өзүнүн жаккан боюнча алып келди. Кандай экен? Сам клиенты выбрали. Жакшы кафель экен, Ушундай клиент каалады, ошондой коюп бердик. Ойлонуп калдым, мага окшош адамдар көп окшойт депчи, мага ушундай үйдү ремонт кылайын деп, кайсы адамды, кайсы мастерди таап, каяктан табам деп, эң биринчи проблема ошо болот деп болгон да. Ошондон кийин мен решение принимать эттим, ошо бир компания куруп, бир жакшы бригадаларды тандап, квалификационный экзамендерин өткөзүп туруп, анан бир компания куруп, жумуштарды баштайын депчи. Ошондон кийин азыркы күндө бизде уже 70 адам иштейт, 10 бригада строительный, сапаттуу, квалифицированный жумуштар жасагандай. Бизге сиз келгенде полностью ачкычты бересиз. Биз начинаем ремонттон, дизайндан баштап туруп, строй материалды алып келебиз, дизайн жасайбыз, электрика, сантехника, бүт отделка жумуштарды бүтүрүп, аягында мебелди коюп кетебиз да. Биринчи бул биздин компаниябызда эң чоң преимуществобуз бул биз 5 жылдык кепилдик беребиз бүт жасаган жумуштарыбызга. Ошондой эле сиздин үйүңүздү 1 миллион сомго страховка кылабыз. Эгерде биз жасап кеткенден кийин үйүңүздө биздин винабыз үчүн бирдеме болуп кетсе, биз келип туруп, ошол эле күнү баарын оңдоп туруп, за свой счет жасап кетебиз да. Үчүнчү преимуществосу бул эң биринчиден опыт да. Биз уже бул рынокто 1998 жылдан бери иштейбиз, ошондой эле бизде 20 жылдан ашык опытыбыз бар да.
биздин компаниябызда жөн эле ремонт квартираларды кылбайбыз, ошондой эле кафе, ресторан, коммерческий помещенияларды ремонттойбуз. Ошондой эле акыркы жылы биз моундай чоң 4 ресторанды курганбыз. Бишкекте жана Ош шаарында. Биякта только курган эмес, полностью дизайн проекти, технический проекти кылып туруп, оборудование полный под ключ жасап клиентке өткөрүп бергенбиз да. 6 жыл мурун баштаган бизнести. Достор менен баштап туруп, биринчи рекламный кампания болгон. Эң биринчи максат бизнес баштаганда бул машина алуу болчу да. Негизи эле ошо бизнести мен машина алам деп ошо үчүн эле баштагам. Анткени досторум баары машина айдап жүрчү. Ошондон кийин эле баштап туруп көп нерсени көп жактан кыйналдык. Где-то бир 3-4 ай почти бекер иштедик. Жолго аш тамакка, даже тамак жебей нормально сэндвич жеп жүргөнбүз да. Андан кийин үйрөнүп уже опыт алып туруп биринчи машина алдым. Ошо бир Mercedes болгон. Андан кийин где-то бир 3-4 айдан кийин ошо машинамды атама белек кылып туруп, өзүмө мындай бир Range Rover алгам тоже. Эң биринчи достиженияларым ошол болчу. Ал келип айтты да, метр ушундай эски машина бар болчу, анан деген эмне кыласыңар деп, анан кейін могу жагын теппейсиңер депчи. Анан кейін теп көрбөйсүңөр дейт. Отуруп көрдүм, жакшы экен деп койдум эми. Анан кейін бул силердики дейт. Эми биринчиден жүрөгүң түшөт. Анан кейін кандайча депчи, анан ушу кантип төлөсөң, кайдан алдың деп башка ой түшүп кетет. Жок, бул деген туура, бар деген баягы мен эсигерде деп иштеп аткам, моундай ишти кылгам. Эми укка уп жүрөбүз да, айтып жүрөт. Моундай иш баштап атам, анан кийин биз көбүнчөсү жол берип, батабыз берип жүрчүбүз. Чоң атасы бата берчи. Ошонун баары тең түшүп, ошонду чоң даражага жеткен экен деп ойлойсуң, бирок ичинен анчалык сезген жоксуң, чын эле чын эмеспи деп. Кийинирээк анан эс алып калдым. 2-3 күн айдаганда сураганда ишендим. Ошо анан кийин бул анан ичинен ойлоп калдым. Ушундайга жетип атса, анда туура жол менен бартат депчи. Байкебиз Мураталы Жузмалиевич, ал өзү физика математик болчу, өзү точно наукага жакын киши болчу да. Анан мени постоянно ошондой физика математика мектебине берип, именно ошо математикаларды жакшы окуган мугалимдерге алып барып окутчу да. Ошондой бүтсө болот, ошо мектеп Тошактан бүткөм, лицейди физика математиканы бүткөм политехтен, анан өзү политехте бүткөм да. Азыркыга чейин ошо навыктар мага жардам берет да, чоң жардам берет. Ошондон кийин эле даже программист окуусунду бүткөм, экинчи образованием. Ошол жакта деле эң чоң жардам бул математика берет экен да. Бул медерде ондо бир дагы мындай финансовый положениясы, мындай капитал алгачкы жок болчу. Ошолорду жолун таап, аны берге жылып, андан тиягына жылдырган бул дагы жөндөмдүүлүктүн бири. Ошон үчүн кайсыны каяка алып барыш керек, эмнеден башташ керек, баштабаш керекпи, баштаса кандай утулуш болобу, уттуруш болобу, кайсы жерде риск бар, кайсы жерде ал канчалык деңгээлде риск. Ошонун баарын анализдеп жүрүп, анан ушундай ийгиликке жетип атат го дейм го. Эгерде андай болбосо, давно уже банкротко болуп отурмак, же бирдеме болуп, ата-энесине болгон мүшкүл иш болмок. Ошон үчүн балдары тың болсо, ата-энеси да жашта карайсың, баары жапжакшы болуп жыргап отурушат. Азыркы учурда самый эң чоң затрат это больше окуу билимге болот да. Ар кандай тренингтерге, ар кандай шаарларга барабыз, Москвага, Алматыга, Тажикстанга, Ташкентке мындай белгилүү адамдарды таап туруп, мындай бизнесмендерге ошолго барып окуйбуз да. Кичинекей медерибиз абдан баарыбыз кубанып отурабыз, ушу момунтип чоңоюп, элдин оосуна илинип, чоң предприниматель болуп, мына Кыргызстанда ушундай жашынакай реальный предпринимательдер көп болсун. Мен мына Медердин офисине да бардым, Медердин командасында көрдүм. Эне болгондон кийин биз деле кыйынбыз, энелер акырын барып, тиги
иштерине чейин карап, эмне кандай ким айлана чөйрөсүндө кандай адамдар жүрөт, командасы кандай, иши кандай дегендей. Биз өзүбүз ошонун баарын ток болуп отурабыз. Ишеничибизди актап атасың алтыным. Ошо ак жол сага каалайбыз. Келечегиң кең болсун. Дүйнө жүзүндөгү бардык жакшылыктарды каалайбыз. Ошо өнүгүп өсө бер. Мен бизнесті бокс менен салыштырам, анткени бизнесте бокста деле сен атаандашың бар, атаандашынан сен же ударды күтөсүң, же удардан качыш керексиң. Ошондой эле бизнесте эле сен атаандаштарыбыз аябай көп бул бизнесте. Сен деле бияктан же сен утасың, же атаандашың утуп кетет. Ал утуп кетсе клиенттер көп, ал чоңоюп кетет. Же болбосо сен туура тактиканы колдонуп, туура стратегия кылып туруп өтүп кетсең, анда сен утуп кетесиң. Бизнеске жаңы кадам таштап аткан ишкерлерге кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчиден бул эгерде сиз кайсы бизнес кылайын деп билбесеңиз, биринчиден ишкер бул өзүнүн жумушунда, ошо бизнесинде опытный киши болуш керек да. Ошо бизнесин, ошо жумушту жакшы билиш керек. Анткени ошо бизнестин же любой мебель жасайм десең, сен ошо мебель жасаган эң мыкты, эң жакшы специалист болуш керексиң. Ошондон кийин сен уже отдельно компания ачып, ошо мебель жасап өнүксөң болот да. Эгерде эч кандай навыктарың жок болсо, эч кандай билимиң жок болсо, сен мен сунуштайт элем, бир жакшы ишкерди таап туруп, же жакшы специалист таап туруп, ошонун жанында иштеп туруп, именно ошо опытты, тажрыйбаны алып, кабыл алып туруп, үйрөнүп туруп, анан уже отдельно өзүнүн компания ачып, отдельно өзүнүн бизнес ачкандай болуш керек депчи. Сөзсүз түрдө ошо бизнеске жаңы кирип аткан адамга канчалык деңгээлде ошо капиталдын, акчанын мааниси бар? Азыркы учурда өтө көп бизнестер бар, капиталсыз деле баштаса болот. Айтып кетсе, менин компаниямда биз капиталсыз деле башталганбыз. Бул биринчи акча, бул жерде офисте снимать этип ошол жака отуруп иштегенге алганбыз. А так основной вложение акчаларды биз жарым жылдан кийин эле кылганбыз да. Анткени ага чейин биз текшергенбиз. Бул бизнес, бул ниша, спрос барбы, жокпу, кандай болот экен, элдерге керекпи, керек жокпу мындай кызмат деп. Ошону биринчи проверка кылып, анализ кылып туруп, андан кийин только акчаларды салып туруп иштеткенбиз да, уже более профессионально. Азыркы учурда мен сунуштайт элем, бизнести көбүнчө бизнестерде акча жок баштаса болот. Жаңы баштайм десең, анда көп акча салбаш керек. Эң биринчиден кредит эч качан албаш керек. Биринчи бизнести кредитке эмес, биринчи бизнести карызга эмес, инвестицияга эмес, өзүң акчаң менен өзүң бир жерден иштеп туруп, зарплатаңды топтоп туруп, отдельно бир $500 болобу же $1000 топтоп туруп, ошо менен башташ керексиң да. Анткени бул сенин акчаң, сен өзүң буну өзүң иштеп, күнү-түн иштеп, ошо акчаны топтоп туруп, мындай көкөлөп кармайсың да андычы. Анан сен жөн эле коротпойсуң ал акчаны. Сен ошо акчаны алып туруп, конкретно жумушка керектүү нерсе коймой коротуп туруп, ошо акчаны көбөйткөнгө аракет кыласың да. Мидир айтсаңыз, ушу келечекке койгон максатыңыз 10-15 жылдан кийин өзүңүздү кандай көрсөтөсүз? Кандай ишкер катары? Негизи ишкер бул биринчиден мечтатель болот да. Чоң максаттар коюш керек. Эгерде максатыңыз чоңураак болсо, сиз ошо максат сиздин жүрөгүңүздү мындай катуураак сокулдатат да. Бул адреналин берет. Адреналин берсе, сизге күч-кубат берет да, ошо целиңизге жеткенге. Азыркы учурда мен өзүмө алдыма 5 жыл ичинде бир 50 филиал ачканга максат коём дүйнө боюнча. Именно Аладдин строй, именно ремонт квартир, үйлөрдү оңдогон компанияда болгондой. Анан ошо эле 5 жылдан кийин Алла Таалам жардам берсе, буюрса чоң многоэтажка үйлөрдү курганга баштайлы деп атабыз. Келечектеги пландарым, азыркы учурда биз уже компаниябыз 4 жыл болду иштегенибизге, өзү негизи стройка менен алек болгондо 1998 жылдан бери Байкем экөөбүз иштеп атканыбызга, ошону азыр биз бир упаковка, бир франшиза кылып туруп, компания шаарларга чоңоюн деп атабыз.
канчалык көп билимдүү адам болсо, канчалык көп билим болсо, бул сиз аны эч качан жогото албайсыз. Машина, акчаларды, буюмдарды сиз жоготуш мүмкүнсүз же урдап кетиш мүмкүн сизден. Бирок билимиңизди, меңизде болгон билимдерди эч ким ала албайт. Аны сиз өмүр бою колдоно аласыз.